Аябай оор экен. Так, мына жерге коебуз. Сиздердин заказыңыздар уже даярдалып жатат. Кечеден бери аябай көптөгөн айымдар заказ берип жатат. Бүгүн буюрса түштөн кийин уже бул китептерди өз ээлерине тапшырабыз. Андан кийин мына ушундай чоңдукта жасалып чыкты. Окей. Кечээки эфирге киргендер болсо, бул китеп боюнча аябай жакшы маалыматтарды алды. Анткени көптөгөн маалыматтарды бердим бул китеп эмне жөнүндө, кантип жасаш керек, кандай көнүгүүлөр бар ичинде, күн сайын кандай көнүгүүлөрдү аткарылат, эмне жөнүндө, эмне техникалар, айтор мына ушулар боюнча көптөгөн маалыматтарды берип кеттим. Ошентсе дагы азыр бир аз дагы маалымат берип кетейин. Анткени эмне кандай деп кечээ саат кечки түнкү 12ге чейин мына ушул Бишкек шаарындагы жашаган жашоочулар үчүн ушул китептерди жеткирип бергенбиз. Андан сырткары дискти да кошуп бергенбиз да. Ошол дисктин ичинде жазылган медитацияларды мындай болуп калаптыр. Биздин компьютерде, жанагы студиядагы профессиональный компьютерде окуйт дагы, анан кийин алардын компьютеринде эмнегедир окулбай жатыптыр да. Анан аларда бир топ проблема болуп, бизде окулбай жатат, файлдар турат, бирок ачылбай жатат деп ушундай бир топ көйгөйлөр жаралып жатты. Ошондуктан азыркы учурда эч ким мына диск колдонбой калганына байланыштуу эми ушул китеп менен кошо сиздин колуңузга китеп тийгенден кийин ушул телеграмыңызга, телеграм номериңизге дисктеги медитацияларды ошол боюнча эле телефонуңузга түздөн түз жиберип коем деп ошентип чечтик. Анткени дисктен барып компьютерге салып, компьютерден өзүңүздүн телефонуңузга өткөрүп, кимдир бирөөдө компьютер бар, кимдир бирөөдө жок болуп айтор ушундай кыйналып калбасын деген ойдо эми телеграмдан эле жиберип коем деп отурам. Ошондуктан эгерде бүгүндөн баштап заказ бере турган болсоңуздар, медитацияларды бир гана телеграм каналыңызга жиберип коем. Ал эми ушул китепти ушул боюнча биздин курьерлер үйүңүзгө чейин жеткирип берет. Ал эми мына шаардын ичинде үйүнө чейин жеткирип беребиз. Кыргызстан ичинде бекер акысыз жеткирүү. Могу Кыргызстан боюнча мисалы Ошко, Жалал Абад, Нарын, Баткен, Көлдөн заказ бергендерди мүмкүн болушунча жанагы таксилерден же болбосо дагы башка бир эмелерден берип жиберебиз. Бул дагы болсо бекер. Анан кийин Кыргызстандан сырткары уже биз почта аркылуу жиберебиз. Ошо почтадан жибериш үчүн толук данныйларды, адрестерди, үйдүн адресине чейин бүт баарын жазыш керек экен. Азыр сиздерге ушул китеп боюнча да бир аз маалымат берип кетейин. Бул китепти жазып жатканда биринчи менде аябай көптөгөн идеялар пайда болуп жатты да. Ошол идеяларды кайсы бирин кантип аткарам, кайсы бирин кантип жазып башташты билбей көпкө чейин ойлондум. Аябай көпкө чейин ойлондум. Анан олтуруп ошол биринчи күнү бир көнүгүү аткардым дагы. Эмнегедир мен кечке чейин аябай көңүлүм жакшы, настроенияда, өзүмдү мындай кунак, позитивный алып жүрдүм. Көрсө ошол мен аткарган техника значит иштейт деп ойлодум дагы. Сразу мен өзүм блокнотума жазып койдум. 100 күн бою аткарып бүткөндөн кийин күн сайын иштейм, 100 күндөн да ашык мен өзүм үстүмөн иштеп жүрүп, анан блокнотумда жазылган бүт бардык эмелерди мына ушундай китепке күнүнө аткарыла турган кылып, мисалы бул жерде биринчи күндүн көнүгүүсү окуйсуз.
ошол көнүгүүдө эмнелер жазылган, кандай техникалар аткарыш керек, кандай кайсыл медитацияны аткарыш керек, кандай практиканы аткарыш керек, ошол жерде жазылган. Анан кээ бирки көнүгүүлөрдө бүгүн медитация аткарабыз, дискти карасаңыз ошол жерде медитациялар жазылган деп жазылган да бул жердечи. Эми бул жерде азыр диск берилбей калганына байланыштуу Telegram номериңизге эле ошол дисктерди жиберип коебуз, оңой эле. Ошол жердеги темаларды алып туруп эле дисктеги медитацияларды уксаңыз болот. Ал эми экинчи күндөгү көнүгүү ушул жерде темалары жазылат. Бүгүнкү тема, значит, мен өзүм мотивация беришим керек. Мен кантип өзүмө мотивация берем дейсиз? Окуйсуз, практикаларды аткарасыз, көнүгүүлөрдү аткарасыз. Все болду. Аткарып бүттүңүзбү? Эң алдына ошо өзүңүздүн берилген суроолорду, аткарган көнүгүүлөрдүн баарын жазып коесуз. Болду. Максимум 5-10 мүнөттө убактыңыз кетет. Ошол боюнча үй иштерин аткарып, жумушуңузду аткарып, каалаган жерде каалаган нерсеңизди аткарып жүрөрсүңүз болот. Андан кийин экинчи көнүгүү. Эртеси күнү ошол экинчи көнүгүүнү аткарасыз. Болду. Мисалы бүгүн биринчи күн болсо, сразу экинчи, үчүнчү күндүн көнүгүүлөрүнө өтүп кеткенге болбойт. Баарын чекеден порядкасы менен аткарыш керек. Биринчи күндү аткардыңызбы, андан кийин экинчи күндү. Мына ушинтип аткарып келип, эң аягында 100-чү күнгө келгенде көптөгөн сюрприздер күтөт. Айтор билбейм, сиздерде кандай өзгөрүү болушун өзүңүздөн зависит этет. Ошентсе дагы мен 100% толугу менен айта алам. Күн сайын ар түрдүү техникаларды аткарып баштаган сайын сиз эртеңки күнгө карай умтулуп жашайсыз. Эртеңки күнү мына ушул көнүгүүнү аткарайм, мен ушуга даярданайын деп күнүмдүк баягы көңүлүңүздү тиричилик же болбосо кандайдыр бир башка проблемаларга, көйгөйлөргө ошолорго бургандын ордуна сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп баштап атпайсызбы? Ушул жерде көнүгүүлөрдү аткарып, эртеңки күнгө кантип даярданам? Значит, ушул жерде ушундай көнүгүүгө даярданышым керек экен. Ушул нерсени ушинтип аткарышым керек экен деп заранее даярданып баштайсыз. Сиздин ойлоруңуз, сиздин вниманияңыз только өзүңүзгө гана бурулуп калат. Анткени биздин ойлорубуз, вниманиябыз бүт бардыгы мисалы үйдөгү проблемаларга, тиричилик, кредит, карыз акчага бөлүнүп кеткен дагы сиз канчалык оюңузду бир нерсеге бурган сайын ошол нерсе ошончолук көбөйө берет. Мисалы сиз ушул китепке көңүлүңүздү бурасызбы? Бул жерде ар түрдүү техникалар бар, акча боюнча, медитациялар, практикалар, бизнес, анан кийин кандайдыр бир чечим, решение ала албай аткан болсоңуз, ошол чечимди кантип алыш керек, интуицияны кантип өрчүтүш керек. Мына ошолордун баардыгын суроолор жаралатып, бир гана өзүңүзгө көңүлүңүз бурулат дагы, уже сизде сознание ойгонот. Кадимкидей, мен ушул нерсени түшүнбөй жүргөн экенмин, ушул нерсени мурда кылбай жүргөн экенмин деген түшүнүктөр пайда болуп, сизде кандайдыр бир уктап жаткан нерселериңиз ойгонот да, мындайча айтканда. Орустар айтат го, пробуждение деп. Точно 100% пробуждение болот бул жерде. Жанагы сознание, подсознание боюнча, сила мысли боюнча китептерди окусаңыздар, өзүңүздөр билсеңиздер керек. Мисалы, канчалык бир нерсени ойлогон сайын ошол нерсе ишке ашат деп. Мисалы, биз эмне үчүн проблемалардын артынан проблемалар келип атат? Анткени кичинекей бир проблема жаралса, ошол нерсени улам ойлонорбуз, ошол нерсеге биз фокус жасап алабыз дагы, чоң келтейген проблемага айлантырып алабыз да. Өзүбүз да байкабайбыз. Бассак турсак ошол оюбузда боло берет. Анан башка нерсеге өзүбүздү алаксыта албай калабыз да. Бул китеп сизди биринчиден алаксытат, экинчиден өстүрөт, өнүктүрөт, үчүнчүдөн сиздеги суроолорго жооп берет. Анан үчүнчүдөн эң жакшы жери, эгерде сиз кыз келиндерге сабак берем, же болбосо живой тренингтерге катышканга мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп аткан болсо, мына ушул жерде сизде живой тренингтер бар. Живой семинар, ушул китеп сизге 100 күн бою семинар, тренингдеги сабактар ушул жерде сизге жардам берет. Анткени, мисалы, тренингтерге катышсак, эме кылсак, жөн гана бир информацияларды, теорияларды гана берип коет да, калган өзүңөр аткаргыла все деп. Ошол боюнча калтырып коет. Эми бул жерде сиз биринчи күндөгү маалыматтарды окуйсуз дагы, андан кийин көнүгүүлөрдү практика жүзүндө жашооңузда колдонуп көрөсүз. Практика жүзүндө ошону жөн гана китептерден окуп коюп, жөн гана интернеттерден маалыматтар чогултуп коюп, мен билем деп коюп эле унчукпай жүрө бербестен, ошол нерсени толук түрдө жашооңузда колдоносуз. Биз качан колдонсок гана өзгөрүү болот. Мисалы, фитнеске барсаңыз келбеттүү болосуз, бирок биз жалкоолугубуз кармап фитнеске бара албай жүрөбүз.
өзүбүз билебиз, ошол фитнеске барып машыксак аябай өзгөрүп, фигурная болуп, бир башкача болуп каларыбызды өзүбүз билебиз, бирок ошол нерсеге убактыбыз жок болот же эркибиз жетпейт. Ошондой эле бул китеп дагы мурда кийин окуп, билип, үйрөнүп жүргөн маалыматтарыңызды толук түрдө жашооңузда 100% колдонгонго мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Бери каратып көрсөтүңүзчү дейт. Дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Бул жерде мондай күн сайын мондай көнүгүүлөр жазылган. Ошол көнүгүүлөрдү аткарып максимум 10 минутта, 15 минутта убактыңыз кетет. Ошол жерден убактыңызды арнагандан кийин сизде уже кечке чейин ошол суроолордун үстүнөн иштеп, суроолордун үстүнөн ойлонуп, ой жүгүртүп, убактыңыздын баардыгы бир гана өзүңүзгө арналат. Азыркы учурда ошол аз эле тираж боюнча чыкканда, мен башынан бери эскертип келе аткаймынбы? Ошол эмелерди заказ бергендер болсо, азыртан баштап ошо медитацияларды живой алып алсаңыздар болот. Андан кийин уже повторно заказ кылышыбыз мүмкүн же балким кылбай калышыбыз мүмкүн. Ошол 100 штук. Азыр кечэтен бери 10 штук ошо Бишкектин ичиндегилерге саттык. Эми бүгүн дагы заказдар бар, аларды ошол региондорго, башка областтарга жеткирип берип жатабыз аш шаар ичинде. Анан уже ошол 100 штук сатылып бүткөндөн кийин ойлонуп көрөбүз. Дагы чыга турган болсо чыгарабыз, болбосо ошол боюнча калып кетебиз. Просто мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыздар. Мен дагы ушул жерден колдонгон, балким өзүңүздөр мисалы кыз келиндерге сабак өтөмөйм, мисалы сетевойдон кандайдыр бир сабактарды өтүшүм керек, кыз келиндерге жардам беришим керек десеңиз, мына ушул жерде сизге живой техникалар, живой тренингдер сизге жардамга келет. Бүгүн ушуну аткаргыла, же болбосо эртеңки күн ушул нерсени аткаргыла деп өзүңүздүн окуучу кыздарыңыздарга, шакирттериңиздерге задание берсеңиздер болот. Баткенден салам дейт. Чоң рахмат, иштериңе ийгилик болсун дейт. Мен дагы кубанычтамын сизге. Чоң рахмат эже. Москвага Москвадан заказ бере тургандар болсо, азыр заказдар чогултуп жатабыз. Азыркы учурда бир 20га жетип калды. Ошолордун баарын бир эле жанагы почта боюнча эле салып жиберебиз деп атабыз. Анткени улам күн сайын бирден салганда дагы бизде уже мүмкүнчүлүк болбой калат. Анткени башка жака да заказдарды жиберишибиз керек. Ошого Кыргызстандан сырткары башка жерлерге баарын бирдей чогултуп, анан кийин жиберебиз. Ал эми могу Бишкекте, ошол шаарда болсо, сразу убагында жибергенге аракет кылабыз. Региондорго ошол таксиден салып берсек, таксини жеткирип бергенине жараша. Мисалы үчүн Ошко бир күндө жеткен болсо, максимум ошо экинчи күнү, бүгүн салган болсок, эртеси күнү алганга сизде мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары азыр мен эме деп атам, где-то бир 50 штук сатылгандан кийин 50 штугу сатылбайт. Анткени бизде марафондогу өзүбүздүн мисалы группабыздагы кыздар бар да. Ошол жерде презентациясын кылганча ошол марафондо живой жолугабыз баардыгыбыз. Буюрса майдын аягына эме кылып атабыз, белгилеп жатабыз. Ошол жерде жолуккандан кийин аларга мен ошол берейин деп, белек кылып берейин деп жатам. Ошого чейин каалоочулар болсо алып калыңыздар. Болгону бул жерде эмне максат? 100 күндүк убактыңызды итак эле көз ачып жумганча эле жаңы жылдан бери канча 3-4 ай убакытты эмне кылып койдук? Кетирип койдук. Кантип кече жакында эле жаңы жыл эле, бүгүн уже жай келип калды деген ойлор сизди дагы мындай ойлосоңуз керек, убакыт ушунчалык учуп жатат деп. Анан кээде ойлоносуз, күн сайын медитация аткарсам, же болбосо күн сайын намаз окусам кандай өзгөрүү болот эле, бүгүн кандай болот эле, ошондо мурда эле аткарып койсом, же бир айдан бери спорт менен машыгып койсом, азыр жакшы болуп калмакмын, ошондо таштап эле койсом болмок экен деген өкүнүчтөр болот да. Ошондой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып 100 күндүк убактыңызды күнүнө 5 минутадан 10 минутадан максимум 15 минутадан убактыңызды өзүңүздөн арнагаңыз. Жөн гана бир жерде отурасызбы, аябай бир көңүлүңүз чогулуп отурганда китепти алыңыз дагы, ичиндеги баардык маалыматтарды окуңуз, көнүгүүлөрдү аткарыңыз. Анан 100-күн бүттү да. Бүткөндөн кийин эмне кылабыз дей турган болсоңуз, башкадан баштай берсеңиз болот. Башынан баштап ошол эле көнүгүүлөрдү да биринчи күндөн баштап өзүңүздү ушинтип баштай берсеңиз, 100 күндүн ичинде адамдын кадимкидей жашоо образы өзгөрөт. 21 күндө ал ошол бир нерсе менен алектенсе, ал привычкага айланат, адат болуп калат. Ал эми 100 күн бою тынбай адам өсүп, ошондо өзү менен заниматься эткенде
кадимкидей өзгөрүү толук түрдө 100% болот. Бул илимде дагы далилденген. Мисалы 100 күн бою спорт менен машыксаңыз, прям супер идеальный фигураңыз болуп калат да. Ошонусундай өзүңүздөрдөн убактыңыздарды аябаңыздар. Убакыт өтө берет экен, ошол менен биргеликте биз өзүбүздүн нервибизди жейрет экенбиз, кыйналып берет экенбиз күн сайын проблемаларды ойлоп. Проблемаларды 100 күнгө бир четке коюп туруңуз. Ошол 100 күндөн кийин сизде кандай өзгөрүү болот? Буюрса мындан кийин ошол 100 штук сатылып бүткөндөн кийин, мындан кийин да башка проекттер бар, ошол жака багытыбызды бурабыз. Мен бул эфирге киргеним себеби ошол жанагы заказ алган айымдардын кээ биринде ушул көпчүлүгүндө почти баарында эле диск окулбай жатат экен, файл ачылбай жатат экен. Ошого дискти бербейбиз, болгону Телеграмдан жиберип коебуз медитацияларды. Анткени дискти баары окуп, анан кээде окулбай калса, анан телефонуна өткөрүү болуп тургандан көрө телефонуңуздарга, Telegram номериңиздерге бүтүндөй файлдарды жиберип коебуз. Ошон үчүн азыркы учурдан баштап шашылыңыздар, китепти алып калыңыздар. Андан кийин түгөнүп калгандан кийин под вопрос. Балким чыгарабыз, балким чыгарбайбыз. Кимге буйруган болсо дагы мен чын жүрөктөн барып бергенге аракет кылам. Китептин баасы боюнча айта турган болсом мындай, кыздар. Мисалы, эмне үчүн кээ биркилеринде мисалы мүмкүнчүлүк бар болушу мүмкүн, кээ биринде мүмкүнчүлүк жок. Мен муну аябай жакшы түшүнөм. Мисалы, бир медитацияны мен заказын жасап бере турган болсом, медитацияны аябай жанагы биз голосторду профессиональный студияда жаздырабыз да. Мына ошол жерден жаздырыштын өзү эле бир топ акчаны талап кылат да. Ошондуктан бир медитация 20 минутталык медитацияны, 15-20 минутталык медитацияны мен 1000 сомдон сатам да. Анан бул жерде максимум бир 10дон ашуун медитация болуп жатат. 10дон ашуун медитация, анан ушул китеп 100 күн бою анан 1200 сом болуп атат. Эми 1200 сом дегенде менде эч кандай деле азыр эме калган жок. Бүт бардык расходдор мына ушул китеп чыгарганга, андан кийин студияга барып, голос жазып, алдарга жалынып, мына ушундай эмелер болуп атат да. Менин максатым азыркы учурда болгону ушул жайылтыш керек. Эң оңой жолун, өзгөрүүнүн, хотя бы ушул 100 китепти колдонгон айымдын жок дегенде бир мен үчүн 70-80% ушундай бир башкача пробужденияда өзгөргөн болсо дагы мен үчүн чоң жеңиш. Мына ушундай. Дискти албайбыз дейт. Дискти аласыздар, бирок дисктерди окулбай жатыптыр. Башка бирөөлөрдүн компьютеринде бизде окуп жатат, бирок башка бирөөлөрдүн окулбай жатат. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Мисалы, мына марафондордо медитация угуңуздар деп медитация берсем, наушник жок, уга албай калып атпайсыздарбы? Ошондой эле дискте дагы окулбай жатат экен. Бизде баягы күчтүү компьютерден окулат экен дагы, кээ бирки ноутбук, биркидей жөнөкөй компьютерлерден окулбай калат экен. Ошон үчүн кыжалат болбоңуздар. Дисктеги файлдарды бүтүндөй ушул боюнча Telegram каналыңыздарга, Telegram номериңиздерге жиберип коем. Колуңуздарга китепти алгандан кийин сөзсүз түрдө жиберебиз. Же болбосо WhatsApp'тан жиберип коебуз. Ошол китеп боюнча WhatsApp'ка кайрылсаңыздар, ушул жерден баарын маалыматтарды берип, кантип алыш керек, кантип жиберебиз, ошентип эме кылабыз. Флешкага кылса болобу дейт. Флешкага өзүңүздөр жазып алсаңыздар болот телефонуңуздардан. Бизде эми ар бир эмеге флешка алганга дагы слишком ашыкча расход болуп кетет экен. Анан кийин эгерде флешка берип жиберсеңиздер, флешкага жазып, же болбосо өзүңүз эле телефонуңуздан флешкага өткөрүп алсаңыз болот. Азыр эфирди сактап коем. Жаңы эфирге киргендер ошол эфирден көрүп алсаңыздар болот. Азыркы учурда бир эле партиясын алдым. Андан кийин да бул жакта ошо китептер турат. Азыр ачып заказдарды ушул жерде кетиребиз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бүгүнкү күнүңүздөр аябай жакшы маанайда өтсүн. Суроолор болсо дайректке же болбосо WhatsApp'ка кайрылыңыздар. Жооп бергенге сөз аракет кылам. Пока-пока.